Устаз, жамаатты поезд менен алып келүүнү уюштуруп атабыз да. Акыркы ушу көп жамааттарды комфорт пакет мененчи. Ушунун поезд менен келгендин артыкчылыгын бир аз өзүңүз дагы белгилеп кетсеңиз. Машалла. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулилlah ва салату вассаламу аля расулилlah. Эми бул биринчиден Алла Тааланын берген жеңилдиги, Алланын нематы. Алла бергенди кабыл алыш керек да. Мүмкүнчүлүктөн пайдаланыш керек. Мурда ушул Мединадан Меккеге келгенге эле бир 7 саат өтүп кетчү. Анан эң эле татаал нерсеси мен кыйналган машакат иштеп эмеспи? Намаз убактысы окуш кыйын болуп калды да. Түш, даратал, автобустар токтобой, жолдо намазканалар табылбай, ушундай кыйналчу элек да. Азыр алхамдулилlah, эми карап турсаңыз, намаздагы бардыгы өзүнүн учурунда каза болбой, жетип келип атышат, окуп атышат. Бул биринчи Алла Тааланын фарызы жакшы аткарылып атат. Бир. Машалла. Экинчиси, энелер, аксакалдар болуп аткан кишине көңүл айланат экен. Автобуста тиякка токтотуп, тормоз берип, андай мындай болуп. А поездде 300 км саатына жүрөт да. И чайда төгүлбөйт да. Баардыгы басып сүйлөшүп кете берет да. Бул жерде алхамдулилlah өтө бир Алла Тааланын берген жеңилдиги, шүгүр кылыш керек. Албетте кичине акчаны аябай, ушу менен келсе, машалла Алла Тааланын жеңилдик берип коет экен. Анан bundan daha жақсысы екі вагонды біріктіріп сабақтан өте берсе болады екен да. Зор екен аша. Мына немен наушниктерді қойып тұрып, такой сабақ оқытса, әркім өзінде отырады, сабағын кете береді, чайын ішіп кете береді. Ажатханалары бар, тияқа түсем деп ойлабай деген. Андан кейін егерде намаз оқып қалса асырларда екі вагонның ортасында жайдан болады екен. Ал жерде де намаз оқып атышат да. Мына ушинтип иншалла зикир менен, лаббайк менен 2 саат 10 минут, 2 саат 15 минутта ушу машалла нурланган Мединадан мына Меккеге келип калып атышат да. Бул алхамдулилlah Алла субханаху ва таала берген жеңилдик. Намаз өз учурунда болуп атат. Ден соолуктары жакшы, көңүлдөрү, маанайлары жарык болуп келип атышат. Бул да Кудайга шүгүр, алхамдулилlah. Алла тааланын нематы деп эсептесек болот да. Машалла. Ушу поезд менен жүргөндү пропаганда кылып атабыз да, ачык элечи. Дабыла. Биз дагы кыргыздар дагы ушу поезд менен жүргөнгө акылыбыз, татыктуубуз, мүмкүнчүлүгүбүз деле ошого жетет экен да, машалла. Ооба. Кудайга шүгүр. Кудайга шүгүр эми. Заманга талап эше. Ошол акча экесе деле кетет. Поезд менен делечи. Кыйналган аш деле кетет. Көңүл айланганы, кайра тараталып, курсак ач. А бу жерде 2 саат ичинде курсак деле ачпайт. А 7 сааттын ичинде ачат экен. 7 саат, 6 сааттын ичинде жөн эле ачат экен. А бу 2 сааттын ичинде субханалла эч кандай курсак деле ачпайт. Барып келип калды да. Жана пешинде окуп эле биз автобуска отуруп станцияга келип, Мадинадан жолго чыктык эле. 2 саат 20 минутта кирип келдик мына Меккедеги станция. Уже Меккедебиз да. Бирок күн бата элек, машалла. Келип асырда окуганга да жетишип атабыз. Машалла. Ушунда. Алхамдулилlah. Эми багы умрага келе турган болсоңуздар, поездди тандай бериңиздер эми, поездди. Өзүңүздөрдү баалаңыздар, ошого татыктуусуздар иншалла. Аллах таала мүмкүнчүлүк берип атканда, устаз айткандай пайдаланыңыздар. Ассаламу алейкум.